24-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Врачтар буту эскалатордо чайналып калган 3 жашар кызга операция жасашты. Наресеге кыймылсыз сынык, булчуң жана тарамыштары чайналып калган деген диагноз коюлган. Баланын кан тамырлары, булчуңдары жана тарамыштары чайналып калган. Мындан улам кызга операция жасоого туура келген. Учурда анын абалы туруктуу, ооруканада тиешелүү дарыланууда деп билдирди Саламаттык сактоо министрлиги. Бишкекте 23-июнда Караван соода борборунда 3 жашар кыз буту менен эскалаторго кыпчылып калган. Жерине куткаруучулар барып, баланы врачтарга өткөрүп берген. Дагестанда куралдуу кол салуудан кийин 15 адам каза тапты. Республикада 3 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. 23-июнда Дагестан Республикасынын Дарбент жана Махачкала шаарларында 2 православ чиркөөсүнө, синагога жана полиция постуна белгисиз куралчан адамдардын кол салуусу болгон. Республиканын башчысы Сергей Меликов 15тен ашык милиция кызматкери жана бир нече жаран каза тапканын билдирди. Ошондой эле Дербентте чиркөө кызматкери менен Махачкалада чиркөө кайтарган адам өлтүрүлгөнү айтылууда. Кол салуудан кийин синагогада өрт чыккан. Орусия Федерациясынын терроризмге каршы улуттук комитети куралчандардын 5 жок кылынганын билдирүүдө. Анткени менен Меликов буга чейин 6 согушкер жок кылынганын билдирген. Орусиянын тергөө комитети теракт боюнча кылмыш ишин козгоду. Республикада 3 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Президент Садыр Жапаров президент Владимир Путинге көңүл айтты. Балдар аянтчалары сатылбасын. Арча Бешик конушунун тургундары өлкө башчыга кайрылды. Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунун ондогон тургуну балдар ойноочу аянтчалардын жери сатылып жатканын айтып, президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Бул маселеге көңүл буруп коюңуздарды суранабыз. Бул жерлер сатылып кетсе, балдар ойногонго жер жок калат. Керектүү таш оор болбойт дейт данышман элибизде. Азырынча ушул жерлерде ойноп турса, кийин Кудай кааласа жакшы шарттар түзүлөрүнө ишенебиз дешти алар. Тургундардын айтымында балдар аянтчасынан жери бөлүнүп сатылып жатат. Айрым жерлер азырда интернеттеги сайттарда сатыкта жүрөт. Биз балдар аянтчаларынын сатылганына каршыбыз. 97 мектептин артындагы 15 сотук жердин 3төн 1 бөлүгү кызыл китеп чыгарылып, сатылып кеткен. Калгандарынын да жашыл китеби бар. Ал жерлерде илгертен эле балдар ойношот. Кайдыгер карабай ушул маселени чечип бериңиздер деди тургундардын бири. Ал эми Бишкек шаардык мэриясынан бул боюнча комментарий берише элек. Президент эки өлкө $120 миллион тышкы карызды кечүүнү убадалаганын билдирди. Бул тууралуу Садыр Жапаров кабарга курган маегинде айтты. Өлкө башчы тышкы карызды кечтиртип, аны жашыл экономиканын инвестициясына алмаштыруу боюнча бир нече өлкө менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Эки өлкө $120 миллион сырткы карызыбызды кечүү боюнча алдын ала убадаларын беришти. Кудай буюрса, жылдын аягына чейин $120 миллион сырткы карызыбыздан кутулабыз. Албетте бул акчаны жашыл экономикага өтүүгө колдонобуз, өлкөбүздү жашыл өлкөгө айлантабыз деди ал. Буга чейин ал Кыргызстан мурда алган карыздарын 2035 жылга барып толук төлөп кутулаарын айткан. Ошол эле учурда Жапаров бийлик мындан ары өзүн актаган долбоорлорго насыя албастыгын белгилеген. Каржы министрлиги өлкөнүн тышкы карызы 2023 жылдын октябрында $6 миллиард ашканын билдирген. Анын ичинен ички карыз $1,5 миллиард. Ал эми тышкы карыз $4,4 миллиард түзгөн. Тышкы карызды төлөөнүн жогорку мезгили 2025-2026 жылдарга туура келет. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга $56 миллион бөлөт. Бөлүнүп жаткан каражаттын $25 миллион жеңилдетилген насыя, калган $31 миллион грант. Банктан билдиришкендей, акча саркынды сууларды башкарууну жакшыртууга жана Ысык көл облусунда туруктуу жана инклюзивдик туризмди бекемдөөгө жумшалат. Алсак бөлүнүүчү акчага тазалоочу курулмалар жана насостук станцияларды куруу, ошондой эле Чолпон атанын канализация инфраструктурасын жакшыртуу пландалып жатат. Ошондой эле музей жана туристтик маалыматтык борбор, көл жээкте велосипед жана жөө жүрүүчүлөр баскан жолдорду куруу пландалууда. Мындан тышкары каражаттын бир бөлүгү жергиликтүү маданий мурастардын объектилерин сактоо жана жакшыртууга жумшалат.